Жоқ, 5 литр бензин құйып, таксовать етіп, анан дальше жұмысын улап кетейін деген ептеп шыққан кишини патентің жоқ, 1200 төлөйін шықпайсың деген. Бұл қандай? Қайта бір 2 ай каникул бербейсің әлі, бұтыңа тұрып алдан, кішен тіршілігін жылдырып алды, анан кейін патент аласың деп. Бұл мамлекеттің, бұл өлкөнүн подходу бұндай болбойт да. Андай болбойт деп. Караколдон жазышты мага, личкага жазышат, арызданышат. Бұл болған факт. Сизге башкача далажыт етишет, кылган жумуш башкача болот. Мен териштирейин аны. Биз айтканбыз, мурун иштеп жүргөн патенти болсо, ошо менен иштей берсин дегенбиз. Жок, заставить етишти. Аны териштирейин аны. Заставить етишти. Бардыгын поголовно. Териштирейин мен аны. Налогыңызга Кудай берип калды. Бюджет акча толтура албайбыз. Бул кандай подход бул? Жалганды айтат аласыз буларыңыз. Териштириңиз. Мухаммед Галдушекович, 77 000 жумуш орду түзүлдү деп айттыңыз да. Кайсыл тармакта 77 000 жумуш орду түзүлдү? Кайсыл тармактарда ушул мындай? Эгер ушундай болгон болсо жакшы, бул кызыктуу болуп атат да. Биз статистикада ошондой эле. Себеби дегенде мен да ошол жумушчу орун түзүү боюнча тармакта иштегенбиз да. Жанагы 14.688 бул туруктуу орунга дедим мен жана айткандай. А беркилер болсо кичинекей магазин ачты, кичинекей бир ишканасын ачты, жер алып иштетти, аренда калды деген ушулардын баарын эсептегенде өз алдынча дегени госпредприятие түзүп канча жумуш ачып бердиңер билбейм, башка мындай частныйлар кайсы госпредприятие? Биз госпредприятиялар түзүп атпайбызбы? Былтыр кайсы ГПларды жаңы түздүк, туризм боюнча. Туризм бүгүнкү күндө мына туризм кетменчини турист деп жазып алсаңыздар. Кирген жумушчу мамлекетке кирген жумуш кылган ал туристпи же ал кандай түшүнүк бар анда? Турист деген бул кыдырып барып ошол мамлекетке бизге келип акча таштап кетсе, ал турист болуш керек. А бизге келип жумуш жасаган, бизден жумуш жасап, иш кылып, услуга көрсөтүп, биздин ишибизден акчаны чыгарып кетсе, айлык алып турган жөнөтөт эми ыройдунан. Ал турист эмес да. Туура. Ушуну да ушу статистикаңар ушундай жүрөт да. Мына да мен сизге реформа жүргүзбөй башка десем, көз карашың башка деп атасыз да мына. 6 миллион населениябыз бар. Мухаммед Галдушекович. 3 миллиону дети, балдары да. 3 миллион взрослый. Анын 1 миллиону пенсия пособие алгандар. 2 миллионга алып атат. 2 миллионун 1 миллиону мигрантыбыз. Мигранттар дагы поддержкалык акча жөнөтүп атат. Бул жерде 1 миллионга алып атат да, ишке жараган, Кыргызстандын ичинде 1 миллион ишке жараган адам. Ошол 1 миллиондун 400 миңи мамлекеттен айлык алган кызматкерлер. Жөнөкөйден сизге чейин, бизге чейин. 600 миң адам иштеп атат да. 600 миң адамдын иштеген ишкердин үстүнө бардыгыбыз минип алганбыз, сиз экөөбүз дагы. 6 миллиондан 600 миң адам иштеп атат. Бул справедливобу? Менин оюмча несправедливо. Аны тонойбуз по белому, по черному. Взяткасын да алабыз, очередке тургузуп алып, адан паспорт столуда очеред, Риодо очеред, любой жерде очеред, тааныш билесиз эме болбойт. Аларды салыкты төгүп атат. Мына реформаны мындай ойлонуш керек деп. Менин оюмча 400 миң мамлекеттик кызматкер көп, дублирующий 15 министерство, агентстволоруңуз бүт жакта жанагы госпредприятияларда отурушат 5 киши айлык алып жөн эле совет директоровдор. Алар жумуш орното турган, аларга ал жака жумуштар 30 миңден айлык алат. Эмне кереги бар? Ушундай жактар көп да, Мухаммед Галдушекович. Аким, губернаторлар боюнча маселе көтөрүлдү. Анын жөн эле госпредприятиябыздын 90% дотацияда отурат. Эч кандай бир эмеси жок. Бир 2-3 эле госпредприятие пайда бербесе, калганы бүт эмеде отурат. Мына 2 миллиард доллар примерно бюджетибиз бар. Анын бардыгы содержанияга кетип атат да. Развитияга жок. Развитие только грант менен, кредит менен. Мындай анализ кылсаңыз ушундай эле да. Анан дагы эмне реформаны канча жыл күтөбүз? Качан бир
Бул кыскартуу менен эле болбойт. Туура бир эффективдүү иш, канчалык бюрократия, канчалык мамлекеттик чиновниктердин касаниясы азайганда, ошондо бул коррупция азаят. Цифровизация деп мына 3 жылдан бери айтылат. Эң негизги задачаны койгон цифровизация сан ариптештирүү президент койду алдыңызга. Дагы деле бүтүрө албай атасыздар. Маселе көп да. Бир канаттанбай айтам да мен например билбейм башкалар. Сиздер кандай кылып канаттанып иштеп атасыздар? Эми ал бул эми абдан узак мөөнөткө чейин сүйлөшө турган сөз негизи. Туура жагында айтып атасыз. Мухаммедкалый Дүйшекеевич, узак мөөнөт эмес, 100 күндө 3 айда Пашиняндын результатын көрүң. Мына сиздин коллегаңыз азыр иштеп атат. 100 күндө результат көрсөттү. Анын сиздикиндеги колдоосу жок. Сиздикиндеги колдоосу жок. Каршылар сизге президент ушундай турат, парламент колдоп атат. Дагы кандай колдоо керек? 100 күндө, сиз 3 жылда сизге аз болуп атат, ал 100 күндө 3 айда жасады. Бүгүнкү күндө миллиардтаган эмесин көмүскөдөн чыгарды. Иштесе болот экен го. Кандай эми бул дагы не деп шылтый айтасыздар? Рахмат калыбыз. Эске алабыз.